Майдан романы Узакбай Абдукаимов. Бүгінгі сабақта Узакбай Абдукаимов Майдан романы бойынша жалпы маалымат берем. Узакбай Абдукаимов Қырғыздың чыгаан романист жазуучусу, белгилүү котормочу, прозаик, акын жана драматург. 1909 жылы Жалал-Абад областынын Сузак районуна караштуу Багыш айылында туулган. 1919 жылы Көк Арт интернатына кирип, аны бүткөн. 1922 жылдан 1925 жылга чейин Ташкенттеги Казак-Кыргыз институтунда окуган. Андан соң Фрунзе шаарындагы Кыргыз педтехникумуна которулган. 1929 жылы бүтүрүп чыгат да мектеп директору болуп иштейт. 1942 жылы Улуу Ата мекендик согушка катышып, кенже лейтенант катары кызмат өтөйт. Майданда жүрүп да күндөлүк жазып жүргөн экен. Ошол кол жазмалары Майдан романында пайдаланып, согуш окуялары турмуштагыдай ишенимдүү чагылдырылган. Согушта жарадар болот. 1943 жылы Киров атындагы жөө аскерлери үчүн училищедан билим алат. Согуштук иш-аракеттерге катышат. Жыйынтыгында Кызыл Жылдыз ордени жана көптөгөн медалдар менен сыйланат. Согуштан кийин газетада редактор, КССРнин Жазуучулар союзунун адабий консультанты болуп эмгектенген. Чыгармалары жана эмгектери. Чыгармаларынан Кыздын таалайы, Студент менен студенткага, Ашык жар жана башка көптөгөн чыгармалары болгон. Майдан романы жөнүндө Узакбай Абдукаимов орто жашка келгенде оригиналдуу, көлөмдүү чыгарма жазып, аны Майдан деп атаган. Романдын айрым үзүндүлөрү Ала Тоо журналына басылып, биринчи китеби 1961 жылы жарык көрөт. Экинчи китеби 5 жылдан соң 1966 жылы басылып чыгат. Роман 1977 жылы орус тилинде В. Рошлякованын котормосунда Москвадан фронт деген ат менен чыгып, баш сөзүн Чыңгыз Айтматов жазган. 1984 жылы украин тилине которулуп, китеп болуп чыккан. Жалпы союздук адабият таануу тармагында кыргыз адабиятынын ийгилиги катары бааланган. 1961 жылы мына Майдан чыгармасына болгон талкуу Алы Токонбаевдин Майдан жөнүндө Учкай сөз деген макаласы чыккандан кийин ажиотаж, кыргызча дүрбөлөң түшүрүп, бир топ жазуучуларды аз күндүн ичинде, кээ бир экеле күндүн ичинде окуп чыгууга мажбур кылып, кыргызчасын Майдандын талкуу уюшулган. Бул талкууну азыркы Манас Түрк университетинин ректору Сулайман Кайыпов тетиги немеге Афганистанга, Түркияга кетелегинде эле изилдеп чыккан эле. Мына ошол стенограмма, 100 канча беттен турган стенограмма кийин китеп болуп чыкты. 28 киши сүйлөгөн экен. Майдан көп аспекттүү, көп пландуу ата мекендик согуш темасына арналган роман. Автордун баяндоосунда колхозчунун жана интеллигенттин, солдаттын жана генералдын, студенттин жана мугалимдин турмушу чагылдырылат. Окуянын татаал түйүндөрү кыштактан шаарга, шаардан алыскы фронтко чейин барат. Кыргыз адабиятында биринчи жолу Москва, Сталинград алдындагы салгылашуулар тереңдикте сүрөттөлөт. Көркөм образдардан тышкары тарыхый образдардын, көрүнүктүү полководецтердин элеси тартылат. Адам турмушунун не бир татаал жактарын, адамдар арасындагы не бир чиеленишкен байланыштарды ачуу романдын негизги максаты. Узакбай Абдукаимовдун чыгармачылыгы менен менин болгон байланышым ушундай болуп калды да, алардын кол жазмасын таап келип, анан академиянын архивине коюп, андан кийин да анын баалуу нерселерин, кээ бирлерин жарыялаган колуман келди.